Кыргызстан коңшу Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттап жана анын көлөмүн көбөйтөт. Ал эми Кытай тарап аймактарды калкты таза суу менен камсыз кылууга жана Кыргызстанга бекер техника экономикалык көмөк көрсөтөт. Булар президент Сооронбай Жээнбековдун Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик сапарында кол коюлган келишимдердин өзөгүн түздү. Мында сырткары Кыргызстанда электромобилдерди чыгаруу боюнча биргелешкен ишкана ачуу демилгеси көтөрүлдү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кытай тарап өлкөгө жалпы суммасы 100 миллион доллардан ашык кайтарымсыз каражат бөлмөй болду. Кыргызстан менен Кытай азыркы учурда кызматташтыктын ал түзүлгөндөн берки эң жемиштүү жана ийгиликтүү этабында турат. Кайчы пикир жараткан маселе дээрлик жок. Президент Сооронбай Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушканда Кытай тараптын жардамы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн маанилүү экенин белгиледи. Китай оказывает громадную поддержку Кыргызстану в виде грантов, кредитов и технической помощи. Это весьма значимое содействие социально-экономическому развитию Кыргызстана. Кыргызская страна высоко ценит ваше личное внимание, господин председатель, к вопросам развития кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства. Кыргызстан дорожит установившимся отношениям дружбы и взаимопонимания и готов прилагать усилия к углублению, укреплению этих отношений. Лидерлер эки өлкө кызматташтыгынын негизги 4 багытына маани беришти. Саясий, соода экономикалык, коопсуздук жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы алака. Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаевдин айтымында 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кытай Кыргызстан менен соода жүгүртүү жана инвестиция тартуу боюнча биринчи орунга чыккан. Партнерство характеризуется прежде всего. Кытай мамлекети менен кызматташууга азыр бизде баардык шарттар бар. Өлкө жетекчилери талкууланган ар бир маселе боюнча орток пикир таап, анын алкагында бир канча саясий, соода экономикалык келишимдерге жетишти. Решать все вопросы между нашими двумя странами. Экономикалык келишимдердин негизгиси Кыргызстан Кытайга айыл чарба жана мал чарба продукцияларын экспорттоо алдында турат. Анын эреже тартиптерин иштеп чыгуу кол коюлган документтерде көрсөтүлдү. Коңшу өлкөнүн талабы сапаттуу, экологиялык жактан таза азык-түлүктөрдү кабыл алуу жана буга Кытай лидери толук колдоо көрсөтөөрүн билдирген. Биз буга чейин Кытай Республикасынын кароосуна ошол койдун этин, уйдун этин, кой менен уйдун ички эттерин, органдарын экспорттоого, анан кургак сүт, анан бал, кыргыз балын экспорттоо боюнча протоколдун долбоорлорун бергенбиз. Азыр Кытай тарап муну карап атат. Эми ушул бүгүнкү макулдашуу ушулга шарт түзөт деп ойлойбуз. Эми жакынкы убакта ушул 5 протоколго кол койсок, биздин кыргыз айыл чарба продукциясын Кытай эл республикасына экспорттоого жол ачылат. Экологиялык таза продукцияны өндүрүү үчүн айыл чарба инфраструктурасын өнүктүрүү керек. Кытай эл республикасы бул жаатта Кыргызстанга ири колдоо көрсөтөт. Аймактарда калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу максатында 100 миллион доллар грант берилмей болду. Бул багытта Кыргызстан 48 долбоор сунуштаган. В рамках зеленой экономики, сохранения нашей окружающей среды. Бөлүнгөн каражат айылдарды таза суу менен камсыз кылууга жумшалат. Биздин максат бир гана аймактарды өнүктүрүп коюу эмес. Айылда жашаган ар бир адамдын жашоосун оңдоп, аларга ыңгайлуу шарт түзүү. Таза суу менен камсыздоо жашыл экономиканы өнүктүрүүнүн алкагында жасалган иш бул өз кезегинде экологияны сактоого шарт түзөт. Ошол эле жашыл экономиканы өнүктүрүү, дүйнөдөгү заманбап өзгөрүүлөргө байланыштуу ага ыңгайлашкан жаңы долбоорлордо негизги зарылчылык. Сооронбай Жээнбеков Кытайдагы сапарында Кыргызстанда электромобилдерди куруучу биргелешкен ишкана ачуу демилгесин көтөрдү. Бул демилгени Кытай лидери колдоп, биздин тарап, Кыргыз Республикасынын тарабы ушул демилгени ишке ашыруу максатында атай даярдалган проектисин ушул Кытай тарабына сунушталды. Дагы бир келишим менен Кыргызстанга бекер техника экономикалык колдоо көрсөтөөрү макулдашылды. Анын алкагында Кытай биздин өлкөгө 600 миллион юань кайтарымсыз каражат бөлөт. Ал Кыргызстанда жолдорду куруунун 3-чү фазасына, товарлардын сапатын текшерүүчү лабораторияларды курууга, дагы бир бөлүгү археологиялык изилдөөлөргө жумшалат. Бул Кыргызстандагы тарыхый мурастарды сактоо максатында. Были достигнуты очень серьезные договоренности по... Бул жетишилген келишимдердин бир гана бөлүгү болду. Мындан сырткары Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушу, соода жүгүртүүнүн, инвестициянын көлөмүн көбөйтүү тууралуу маселелер дагы талкууланып, орток пикир табылды. Кыргызстан аймагы аркылуу транзит менен газ куурун алып өтүү боюнча кошумча келишимге кол коюлду. Бул долбоор Кыргызстанда жумушчу орундарын түзүүдөн сырткары 35 жылда өлкө казынасына 2,5 миллиард доллардан ашык каражат алып келмекчи.
газ куурунун курулушун 2019 жылы баштоо пландалууда. Курулуш болуп атканда 800дөй иш орун ачылат. Андан кийин курулуш бүткөндөн кийин дагы 200дөй биздин жарандары ошо газопроводдо иштейт да. 70 киши Бишкектин диспетчерский пунктта, 140 киши бул деген Алай районунда уже газопроводдун стационарный пункттарда иштейт да. 10 келишим жана негизги саясий декларация. Мамлекет башчылары бул документтер келечекте ийгиликтүү ишке ашып, өз жемишин берет деген ишеничтерин билдиришти. Мы намерены и далее приумножать наши доверительные и поступательные отношения с вашей страной. Мы с вами сегодня совместными усилиями выведем кыргызско-китайские отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства и откроем новую страницу в истории нашего взаимодействия. Аны менен катар тараптар келишимдердин санына гана эмес, сапатына дагы өзгөчө көңүл буруларын баса белгилешти. Кыргызстандагы, Кытайдагы эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимдердин баардыгын ишке ашырууга даяр жана кызыктар. Анын үстүнө долбоорлордогу карапайым калктын жашоосуна тикелей таасир эткен, ишкер чөйрөгө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана эң башкысы эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. Эки өлкөнүн жогорку жетекчилеринин саясий эркин, өз ара түшүнүшүү мамилеси, ишеним жана колдоо бар. Эми мындан аркы иш аракеттерди гана жигердүү улантуу керек болуп турат. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал, Кытай, Бейжин.